Men Sazıkbay Sadavardashvay şu номер 27 Abdurahman Jölöbekov атындағы орта мектептен жинап класстан шығарып иштеген жұмыс болып ішті. Şu Kızlar Federatsiyasının өзінің іштеріне жақсы бағамыз беріп келе жатам. Ona da слово вам бересің. Азыркы учурда Карамжайда болгон окуя боюнча сизде кандай маалыматтар бар? Ал окуя сизде кандай таасирленди? Ошол жөнүндө Карамжай районунда болгон окуя мага терс таасир тийгизди. Чындыгында мына жаш кызды жалпы качылыктуу өкүлдүк менен өтүрүштүр. Мына биз өкүлдөрдө чындыгында мен ушундай баа берет элем. Алар тартип көрбөгөн адам баласында мисалы эң назик болгон бизден şu аял затына ушундай мамиле кылган бул эң айбанчылыктын барып турган жери деп айтып элем да. Анан мен бул чындыгында мындай көрүнүш биздин коомдо бат-баттан учуп атат. Бул өтө ойлондура турган маселе. Эми чындыгында бизде мына ушул укуктук жана кодекстерде чындыгында мындай оор жазаларга бизде оорлук кылмыштарга жазалар жеңил болуп калгандай туйган. Чындыгында мына ушундай оор кылмыштар жасаган кылмышкерлерге өтө мындайча айтканда коомдогу кийинки учурларда ушундай окуя кайталанбай тургандай деңгээлге жеткизе турган адамдарга бир таасир бере тургандай жазалар каралса деп ойлойм. Бул өкүлдөргө чындыгында катуу жаза колдонуш керек. жазалуулуктарды жокуга өзүңүздүн салгыңыз кошосузбу? Өлүм жазасын жүргүзүп койсо болмок. Ушунча жыл өттү. Ошолордун таасири бизге эң келип тийип атат деп ойлойм. Чындыгында ушу өлүм жазасын жүргүзүш керек деген жеке оюм. Анан кыздардын укугун коргоо. Кыздардын укугун коргоо мына ошол мектеп базасынан башташ керек. Мына ушул Кыздар Федерациясы түзүлүп көп жакшы маалыматтарды бере атат. Чындыгында ошо кыздардын укугу, коомдогу укугу, үйдөгү укуктары өздөрүнө маалым болуш керек.